Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар. Эсиңиздерде болсо, мына ушул Ош Кара Суу жолунун Нариман айланпасындагы жери жолу аябай начар болуп, тытылып кеткен болчу, яма болуп, жүргөнгө жараксыз болуп калган болчу. Мен бул жол боюнча видеону ушул жылдын февраль айларында Марипов келерде ушинтип жамап коюптур деп сіздерге видеода көрсөткөн элем. Азыр ошол эски видеону сіздерге башта көрсөтөйүн. Ямаларды мынтип ылай толтуруп жамап коюптур. Ямаларды азыр мен атайын өз Ошко кетип атам. Мына курупты айланып көрсөтүп коеюн деп атам да. Могул жерлер бүт тешилген, жыртылган яма болчу да. Ылай менен толтуруп коюптур да, мына карабайсыңарбы? Могул жерлер дагы яма болчу мына. Бүтүндөй ылай менен толтуруп коюптур. Могул жагын толтурбай коюптур. Амоим премьер-министрдин кортежи бул жерден айланбайт окшойт да, именно ушул жеринен. Так, мына ошол көптөн бери эл күткөн жол мына бүгүнкү күндө оңдоо түзөө иштери, асфальт басуу иштери жүрүп жатат. Сиздер көрүп турган Ош Кара Суу жолундагы ушул круговой, тагыраагы Шарк айылына кирип барчу круговой. Бул Ош шаарынын айланып өтүүчү айланпа жол деп дагы айтсак болот. Бүгүнкү күндө асфальт басуу иштери кызуу жүрүп жатат. Көпчүлүк мына ушул жер оңдолбоду деп буга чейин аябай көп нааразы болуп келген. Мына быйылкы жылы жалпы 170 миллион сом акча каралып, ошонун 25 миллиону быйылкы жылкыга бөлүнүп берилиптир. Мына ошол 25 миллион сом акчага 1,5 чакырымдай асфальт төшөө, 1,5 чакырымдай жолго. Ошондой эле силер көрүп турган мына суу өтүүчү лотоктор, эки чекесине обочиналарындагы бетондор бардыгы мына ушул каражаттын ичинде камтылган. Бул жолго болсо азыркы учурда биринчи слой басылып бүткөн, бирок кайра ачып берген унаалардын өтүшү үчүн. Кругойду бир сыйра айлантырып басып бүткөндөн кийин дагы үстүнөн бир слой басылат экен. Жалпы асфальттын калыңдыгы 15 сантиметр болот. Тагыраагы бул өзүңүздөр билесиздер, бул жерден көбүнчөсү жүк унаалары өтөт. Мына ошол жүк унаалары өткөндө дагы баягы туруштук бере турган сапаттуу калың асфальт басылып атыптыр. Ошондой эле бул круговой негизи өзү дагы аябай кенен айланпа жол болгондуктан бул жерден жүк унаалары, Ош Кара Сууга каттаган унаалар, өзгөн курчаптан келгендер дагы кээде мына ушул айланпа жолго салышат. Мурда бул жол аябай тар болчу, өзүңүздөр билесиздер. Мына ушул жол азыркы тапта кеңейтилип 8,5 метрге чейин кеңейтилген, дагы кеңейтип туруп бул жагына чекесине бетон коюлуп, анын ар жагына болсо суу өтүүчү лотоктор дагы орнотулган. Азыркы учурда мына ушул 3-4 күндүн ичинде бул жерге асфальт басуу иштери жыйынтыкталып, мына бул круговой дагы азыр билесиздер, унаалар айланып өтпөй бир тараптан гана өтүп атышат. Мына ошол жолду дагы ачып беребиз деп атышат бул жерде ишканадан айтымына караганда. Негизи сапаты дагы өзүңүздөр көрүп тургандай мыкты. Ушул деп 21 ишканасы өзү басып атыптыр. Мен ойлойм, ушинтип жылыга аз-аздан жолдорубузду жаңыдан асфальт басыла турган болсо, балким алдыңкы жылдарда бардык жолдорубуз оңолот деп ишенебиз.